Кишинин жанында участогу бар экен. Бул жагында участогдагы сатылат. Болсо бул жакта кичинекей кладовка, даратканасы, анан бул жакта мынакей тапчаны дагы бар экен. Болгондо дагы 3 очок, үчөөнө тең газды кошуп коюптур. Бул жерде газ бар. Сонун кылып, коноктордун бөлмөсү кылып жасап коюптур. Мунун салары дагы чоң, сары таш менен капталыптыр. Бул кире бериш, холл, прихожкасы менен чогуу. Мынакей бул жагында чоң встроенный чоң мебели бар экен. Ремонтту байкаңыздарчы, ремонтту. Тайпайлатып коюптур го ремонтту. Өтө сонун. Түлөрү мына ушундай сонун дизайнда жасалыптыр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Детский кровать менен мындай бир бөлмө экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү, көңүл буруңуздар. Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы Дордой базарына жакын, Алматинка көчөсү менен Объездной көчөсүнө жакын жерден Ленинский айылынан сатыла турган сонун үй бар экен. Угловой жерде жайгашкан. Бул Ленинский айылы Нижний көчөсү 38-дарек. Эгерде видеону түрдүрбөстөн көрсөңүздөр, баасы боюнча, толук маалыматы боюнча силерге видеонун жүрүшүндө беребиз жана дарегин дагы силерге чоң жолдон чыгып видеонун аягында көрсөтөбүз. Ана эмесе көңүл буруңуздар, урматтуу мекендештер, дал мына ушул үй сатылат. Бул 5 сотук жерде жайгашкан, угловой жер. Бул жерде газ өткөн, канализация өтүптүр, суусу бар, свети бар. Айлана бүт камера наблюдениялар коюлган. Үй кыскасын айтканда 100% бүткөн. Ичинде мебелдери менен 2020-жылдан бери учурда ээлери жашайт экен. Үйдүн астында да мынакей көрүп турганыңыздардай кошуналар менен чогуу бул жерде бүт иш чачкалаптыр. Балдар ойногонго дагы кенен, көчөлөрү аябай тынч. Мындан сырткары ушул эле кишинин жанында участогу бар экен. Бул жагында участогдагы сатылат. Кааласаңыздар участок издеп жүргөн болсоңуздар участоктун өзүн алсаңыздар болот, же толук кандуу чоң үй алам десеңиздер, жаңы үйдү алсаңыздар дагы болот. Участоктун баасын силерге айтып коеюн. Анан участокты көрсөткөнчө үйдү бир ширак силерге көрсөтүп чыгабыз. Бул 8 сотка жерде жайгашкан. Бул жагында чоң дарбазасы, калеткасы, бул жагында дагы бир калеткасы бар экен. Пустой, бүт жагы пескоблок менен тосулган, документтери так. Бул жакта суу свет бүт бар, коммуникациясы баары бар, баасы $30 000. Муну деле отдельно сүйлөшүп алсаңыздар болот экен. Же болбосо, эгер балаңыздарга үй салам десеңиздер, анда ата бала жанаша бул үйдү дагы чекти дагы алсаңыздар болот. Бул үй болсо 5 сотук жерде жайгашкан. Жанында временкалар, очокканасы, кыскасы жашаганга бардык шарты бар экен. Мен эми силерге мына участокты бир башбактырып коеюн. Ичи пустой участок. Дарбазасы болсо дал мына ушул Нижний көчөсү тарапка карап ачылган. Кааласаңыздар тиги тараптан дагы ачып алсаңыздар болот. Бул дагы угловой жерде жайгашыптыр. Мынакей пустой. Кыскасын айтканда чоң үй салсаңыздар болот. Анан участок дагы аябай кенен. Көрдүңүздөр, бул жакта дагы калеткасы бар. Документтери баары так экен, кызыл китеп. Аласыздар, өткөрүп берет. Кааласаңыздар үй менен чогуу алсаңыздар дагы болот экен. Анан айта кете турчу нерсе, урматтуу мекендештер, бул жерде чоң спорт комплекси, дем ала турган жер, кыскасы өтө чоң жерге аябай сонун эс алуу борбору ачылып атыптыр. Бардык шаардагылар келип ушул жерден эс алып, банясыга түшө турганы баняга түшүп, футбол ойнотон, кыскасы толук спорт комплекси ушул тарапка түшүп атыптыр. Нижний көчөсү 38-дарек. Ээси менен байланышсаңыздар, буюрса сиздерди күтүп алып, толук көрсөтөт. Үй 2020-жылы бүткөн. Сырты көрүп турганыңыздардай гүлдөнгөн пескоблок менен бүтүптүр. Бул жакта камера наблюдениялары, навес тагын өтө бийик жабылган. Үйдүн ичине мынакей бисмилла деп кирели. Сыртында болсо мынакей слифтин бүт арыктары турат. Бул отдельный бар бир дренажга чогулат экен. Үйгө киргениңиздерде евробрусчатка, мынакей, бул жактары бүт сары травертин менен шыбалган. Үй болсо жалпы 120 метр квадрат таза жашай турган площадь. Оң тарабында болсо бул жакта кичинекей кладовка, даратканасы, анан бул жакта мынакей тапчаны дагы бар экен. Учурда бир 4-5 машина кенен батат бул жерге. Мынакей бир 6 машинага чейин батырсаңыздар болот окшойт. Сол тараптан бир сыйра силерге мынакей көрсөтүп чыгып берели. Бул жакта болсо очоккана жайгашкан. Бул жакта кожойкелерге эң керектүү. Мынакей. Болгондо дагы 3 очок, үчөөнө тең газды кошуп коюптур. Бул жерде газ бар. Кааласаңыздар газ менен, кааласаңыздар отун менен да бышырсаңыздар болот. Кафелдеп, бул жактары бүт травертин, үстүлөрүнө бүт мындай сонун сайдингтер менен жабып чыгыптыр. Асты дагы кафел, бул жагында мынакей мебелдери менен, мойкалары менен, кыскасы очокканадагы шарты өтө сонун. Бүт сыртына темир торлор коюлган, эшиктер дагы жакшы эшиктер коюлуптур. Мынакей очокканага болсо дагы. Жанында болсо мына эки көздүү бөлмө. Бул чоң коноктордун бөлмөсү экен, летний. Жана той топур болот эмеспи? Ошондо бул жакта да мисалы жаш балдар болот, бул жакта дагы мисалы кудалар келеби, же кошуналар келеби, туугандар келеби, кыскасы
отдельный тосконго мынтип сонун кылып коноктордун бөлмөсү кылып жасап коюптур. Мына узуну бир 8 метрдей, туурасы бир 4,5-5 метрдей чоң зал, бүт софиттери, люстраларына чейин коюп коюптур. Мынакей. Бул жагы болсо коноктордун бөлмөсү. Асты полный теплый пол. Кыскасы кышта той кылсаңыздар дагы коноктор жыргайт. Так, мындан сырткары үй 10-12 салынган. Бир эркер формада көчө тарапка каратып салыныптыр. Үй азыр учурда күн батыш тарапты карап турат. Лесенцалары дагы чоң, сары таш менен капталыптыр. Фундаменттери дагы бийик. Ичинде жалпы 4-5 бөлмө болуп калат. Азыр сиздерге кирип көрсөтөбүз. Анан сыртындагы толук бир сыйра айлантып чыгабыз. Бүт үйдүн сыртындагы мына ушул обналичниктерине чейин полный жасап, мынтип сонун кылып бүтүрүп коюптур. Үй утепление болгон, сырты. Отоплениясы кыскасы ички сырткы шарты өтө сонун. Бул кире бериш, холл, прихожкасы менен чогуу. Мынакей бул жагында чоң встроенный чоң мебели бар экен. Бул жагында купе, жанагындай сүрмө эшиги менен. Бул жагында болсо мынакей кийим иле турган шкафтары, олтуруп бут кийим кие турган столдоруна чейин. Бул холл, сол тарапка кире турган болсок, бул жагында чоң зал бар экен, коноктордун бөлмөсү. Мынакей. Ремонтту байкаңыздарчы, ремонтту. Пайпайлатып коюп турган ремонтту. Өтө сонун. Айнектерине темир тор, бүт пластик терезелери, паровой отопление. Азыр үйдүн ичи өтө жылуу. Астына паркеттери, ламинаттары бүт коюлуптур. Үстү натяжной потолок болгон, люстралары, софиттери, обойлору, кыскасы үй ремонту жаңы. Эч кандай ремонт талап кылбайт. Бунун ичинде болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Bir 3,5 чыга турган бөлмө экен. Үстүлөрү мына ушундай сонун дизайнда жасалыптыр. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Биринчи спальня болду. Так, мындан сырткары кайра холлго чыгабыз. Мынакей кире бериш тарабы. Холлго чыкканыңыздарда бул жакта дагы 3 бөлмө бар экен. Мынакей. Бул болсо биринчи жаш балдардын бөлмөсү, же кыздардын бөлмөсү десек болот. Кыскасы детский уктай турган бөлмөсү. Мына обойлор дагы өтө сонун обойлор жабыштырылган, моющий. Бүт ичтери жып-жылуу, паровой отоплениянын көптүгүн караңыздар. Үй аябай сонун жылуу болуп турат азыр учурда. Мындай сонун люстралар дагы коюлуптур. Так, бул экинчи бөлмө болду. Экинчи спальня десек туура болот. Бул жагында болсо мынакей 3-чү спальня. Жалпы бир коноктордун бөлмөсү, анан 3 спальня бөлмөсү болду. Бул дагы бир спальня, мынакей жаштардын бөлмөсү деп койсо дагы болот экен. Бул жакта мынакей бир кичинекей детский кровать менен ушундай бир бөлмө экен. Так, бул жак жагы түштүк тарабы болуп калат. Ошондо күн тие турган солнечный тарабы. Бул 3-чү жатакана. Бунун жанында болсо санузел, мынакей дараткана жайгашкан. Бул жерде болсо туалетка дагы труба ташталган экен, бирок азыр учурда унитазы жок. Сыртта экен даратканасы. Негизи коюп алсаңыздар болот экен. Мынакей вытяжкалары менен полный, ванналары менен, кыскасы ысык суу, муздак суу бүт коюлган. Бунун жанында болсо тамактана турган жай. Мынакей кожойкелердин офиси. Караңыздар. Мебель дагы өтө сонун жайгашкан. Бул жагында ортосунда стол, стулдары эркер формада. Бул жагында болсо мынакей камера наблюдения. Бүт үйдүн ичи, сырты баары көрүнүп турат. Бул жакта болсо мынакей 3 терезе коюлуптур. Полный интернет, башка бүт бар экен. Мебелдери баары мына ушул видеодо сиздер көргөндүн баары калат экен. Урматтуу мекендештер, эми сиздерге сыртка чыгып көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Бул үйдүн ичиндеги мебелдери, пардалары, килемдери баары калат. Болгону кийим-кече төшөнчөлөрүн алып эле көчүп чыгып кетишет экен. Срочно сатылат экен. Баасы болсо үйдүн баасы $130,000. Эгерде жанындагы участокты кошо алам десеңиздер, анда өзүңүздөр содалашып көрөсүздөр. Эгер үйдүн өзү эле керек болбосо, анда аны деле содалашып көрсөңүздөр болот. Бирок жер менен кошо болсо жакшы чүрүп берем дегендей кылды. Аны эми ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Мынакей үйдүн астын көрүп турасыздарбы? Аябай кенен. Бүт сонун кылып, төп келиштирип бүтүрүп коюптур. Бул жакта тапчан бир 20-30 киши кенен бата турган тапчан экен. Полный бүткөн. Бул жагында терезелери бар. Бул жагында болсо мынакей арчалар менен зеленый зона. Үйдүн айлантасы жана айткандай, сиздерге айткандай бүт камера коюлган. Ремонттор сонун. Бул жагында болсо мынакей газдын счетчиктери, газовый отопление бүт ушул жактан оттор жагылат экен. Үйдүн төрт тарабынан тең мындай 2 метрден орундуктар калтырылган. Мына кенен үй бир жага жабышып, же болсо кошунага тоскоол болуп калган эмес. Сонун салыныптыр. Кыскасы, урматтуу мекендештер, 5 сотук жери менен эгер үйдүн өзүн алабыз десеңиздер, $130,000 сурап атыптыр. Полный коммуникациясы бар. Газ, суу, свет, канализация,
полный шарты бар. Қалған эми сиздер ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз экран астында ээсинин өзүнүн номерин калтырып койдук. Чалып, байланышып, келип көрсөңүздөр болот. Негизи үй мына ошол сиздер видеодо көргөндөй өтө сонун, уютный, мынакей бүт брусчаткалар коюлган, ылай боло турган жери жок. Уна киргизсеңиздер дагы, той топургул кылсаңыздар дагы бардык шарт табылат. Урматтуу мегендештер, мен эми сиздерге чоң жолдон даректи түшүндүрүп коеюн. Бул Бишкектен Алматыга карап бараткан жол. Тагыраагы Алматинка көчөсүнөн сиздер Объезднойдон ылдый түшсөңүздөр, Объезднойдон өтө ылдый келе берсеңиздер, 1 километр өткөндөн кийин жолдун сол жак бетинде Арзан деген дүкөн бар. Дал мына ушул Арзан деген дүкөндүн жанында Галина Денисенко деген көчө болот экен. Карта боюнча ушундай. Ушул сол тарапка бурулуп эле кирсеңиздер, түп түз эле барып, оңго буруласыздар, бир аздан кийин кайра солго бурулсаңыздар, Нижний көчөсү 38-дарек. Мындан ары жүрсөңүздөр, сиздер түп түз Алматанын Кордай постко барып каласыздар.